Бизде бир 51-52 токой чарбалар, токойчулуктар бар экен. Анын чегинде жайгашкан 1,5 миллион тегерегинде калк жашайт. Ошол калктын келечектеги пенсияга чыгуу процедурасы кандай болот? Аларда үлүш жер жок. Ар кандай ижара акысын төлөгөндө, башка жайыт, чөп чабынды жана башка төлөгөндө ушул социалдык фондко да кандайдыр бир чегерүү болсо, мына ошондо келечекте пенсияга чыгууга мүмкүнчүлүк болот. Антпесек, азыркы базалык ставка менен 1700 менен чыгып калуу коркунучу бар. Ыктыярдуу турдө төлөм боюнча мыйзам кабыл алынган. Бирок жөнөкөй калк ыктыярдуу төлөмгө ынанбайт экен. Качан гана бир кандайдыр бир төлөм менен байланыштырып, ошонго аренда акыдан 1% болобу, 2% болобу аны өкмөт аныктап чыгыш керек соцфонд менен. Ошондо фондко каражат түшүп, кийин ошо төлөнгөн каражатына жараша пенсияга чыгат.